Ветеринардык аптекаларда атайын ушундай метрлер сатылат. Бул менен иштөө эң жеңил. Бул метр менен иштөөдө түз туруш керек. Башын көтөрүп, атайын далысынан алабызда кучагынан эсептейбиз. Бул жерде 1 килограмм салмак менен тартабыз. Андан көп жаас тартканга болбойт, анткени туура көрсөтпөй калышы мүмкүн. Мисалы бул 512 килограмм тирүү салмагы экен. Малдын салмагын кантип аныктоого болот? Малдын тирүүлөй салмагы эт жана сүт азыктарын билүү үчүн маанилүү көрсөткүч болуп эсептелет. Эт багытындагы үй жаныбарлары башка жаныбарларга салыштырмалуу эрте жетилүүсү менен айырмаланат. Фермерлер бордолуп жаткан малдын салмагын ай сайын өлчөп турууга тийиш. Анткени атайын даярдалып жаткан тоюттун малга канчалык деңгээлде пайда берип жатканын билүү керек. Мал чарбачылыгында малдын тирүү салмагын аныктоонун бир нече ыкмалары иштелип чыккан. Малды таразалоо дайыма эле мүмкүн эмес. Көп айылдарда чоң уй таразалары дээрлик жок. Малдын тирүү салмагын өлчөө жолу менен дененин салмагы анын көлөмүнө пропорционалдуу экендигине негизделет. Атайын өлчөөчү лента же таякча ченөө үчүн зарыл болгон аспаптар болуп эсептелет. Малдын тирүү салмагын өз алдынча аныктоо таразага тартууга салыштырмалуу 10-15 кг ката кетирет. Кээде андан да азыраак болушу мүмкүн. Малдын тирүүлөй салмагын аныктоодо өлчөөнүн тууралыгынан жана эсептөөнүн тактыгынан көз каранды. Жаныбарды капталынан караганда буту колу көрүнбөй, бири-бирин жаап турушу керек. Башы денеге карата горизонталдуу абалда болуусу жана ылдый же өйдө көтөрүлбөшү керек. Бода малдын салмагын аныктоодо дененин кыйгач узундугу, чоң сөөктүн эң алдыңкы чекитинен тартып, ийин сөөктүн арткы чыгышына чейин жана көкүрөктүн ийин канаттарынын артындагы курчоосу ченелет. Алынган өлчөөлөрдүн натыйжасында уйлардын тирүү салмагы атайын таблица аркылуу табылат. Өлчөөлөр боюнча бода малдын салмагын өлчөө таблицасын караңыз. Клювер-Штрауштын ыкмасы бойго жеткен бода малдын тирүү салмагын аныктоого арналган. Ошол эле учурда көкүрөктүн ийиндин артындагы айлануусу жана дененин кыйгач узундугу ченелет. Андан кийин атайын таблица боюнча малдын массасы аныкталат. Төмөндө өлчөөнүн варианттары берилген. Бода малдын тирүү салмагын өлчөө боюнча аныктоо таблицасы.